Биздин келечегибизде дагы чубак ажы феномени, чубак ажыда киши чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек жалпы мындай кыргыз эли? Машалла. Чоң адамлар бардыгына орто караган кишилер да. Мисалы ошол даватчыларга дагы, Хужарави, биздеги тарикатчыларга дагы, мына жакта биздеги азыр мына Турциядагы мына жамааттар, Кызмат жамааты, Сулайман эмеси жамааты, Махмуди жамааттар бар. Нур жамааттары. Бардыгын тегиз алып, бардыгына тегиз караган, кылган туура иштерин мактай билген, туура эмесин ишин болсо тартынбай эле сындай билген кишилер да. Коркпой эле. Даже ошо салафилерди дагы өгөйлөбөй, Кыргызстанда канча боло турган болсо токтогула деп аларды дагы өзүбүздүн маскапка чакырып, бирок ошол эле кезде баарыбыз мусулманбыз, бир тууганбыз. Кыргызстан биздин алхамдулилля көзүбүздүн карегиндей. Ошон үчүн иншалла талаш маселелер өз ордунда болуш керек деп, могул жакта өзгөчөлүктөрү бар эле да. Эми пайгамбарыбыздын хадистеринде бар да, илим көтөрүлүп кетерден мурда өзү илимди алып калыш керек. Илим кандай көтөрүлөт дегенде, аалымдардын дүйнөдөн өтүүсү менен деген. Аалымдардын дүйнөдөн кетүүсү мененче илим кетет. Бул кишиде канча илим бар эле, кетти да. Ошон үчүн эң мыкты мурунку алхамдулилля аалымдарыбыз шакирт чыгарып китеп жазышкан. Өзгөчө шакирт чыгарганго бул живой да. Буга алхамдулилля канча шакирттерди чыгарат. Ошондой алхамдулилля биздин мына суправыбыз кур эмес да. Учубуз кур эмес. Кудай кааласа Кыргызстанда келечекте андан дагы мыкты, андан дагы кыйын, биз баарыбыздан мыкты, баарыбыздан кыйын адамдар чыгат. Кудай кааласа жакшы ниет менен, жакшы ихлас менен. Себеп азыр биздеги мына эгементтен кийинкилер жаштар азыр мына 7-8, 9-10 жашында булар таза чоңоюп атат. Арак парагы жок, жиндилиги жок, ар жакта бир немери көчөдө калмай эмес, Куран, хадис, жакшы илим менен, булар иншалла таза бул. Мына ушулардан Кудай кааласа иншалла чоң үмүттөр бар. Ошон үчүн азыр биз эмне кылышыбыз керек? Биз азыр татыктуу балдарды толук эң жакшы сапаттуу билим бериш керек. Эгерде мындай тең салмактуу карай турган болсок, 9 жыл светтикти алды да. Эми 9 жыл диний алсын. Диний билим мындай биз ойлогондой эмес да. Эки тамганы билип алсалар ошо бүттү депчи. Жок, бул жер кең да. Кудай кааласа иншалла билимдүү адам жаман эмеге кылбайт. Бир болбоду дегенде өзү бузулбайт.